Ванга. Вангелия Пандева Куштарева 1911 жылы Софияда туылған. Вангелия көз ашық экстрасенс, сезгіч. Ал Курскийді айтып берген, факт келтірген Курский чөгіп кетет. Етият болғыла, Россия дегенде қайсы Курский шарында ешқандай қантып чөгет. Курский кемесі чөгіп кеткен 200-ден ашық адам болса керек эле, бұл Баренцева деңізінде. Чернобыльды айтып берген 86 жылғы Украина. Бұл Ванганы екінші дүйнөлүк соғышты айтып берген дешет, СССРдин развал болуш, СССРдин жоқ болып кетіш. 2026 жылы Путин жөнүндө айтып берген. Владимир деген келет деген 90 қанчан жыл бұл премьер-министр болгондо анан Владимир Ванга айткан Владимир Ушукен деген, ал айткан дүйнөдөгү Россиядагы генералдар Россияны коргогондун ордуна Россияны тоноп, жок кылып, 2026 жылы Россиянын көзү ачылып, ага чейин согушта миллион адамдар өлөт, славян элдери бири-бири менен согушат. 26 жылы Россияда Владимир жөнүндө аягы мындай караңгы түн менен бүтөт дейт, өлүм сөлүм жөнүндө айтпайт. Наступит темнота и вечный мрак Россию, и люди выиграют деген. В конце простые люди выиграет, анан түшүнөт, кеч болуп калат. Кийин достукту улантып кетет. Буга миңдеген министрлер барган, депутаттар барган, посолдор барган, алдында отуруп сүйлөшкөн. Буга кант апарган Сахар. Ал Сахарды Ванга мынтип алып туруп айтып берген. Көптөгөндөр мындан коркушкан. Бу КГБнын надзорунда болгон Москванын, ал жерде спецотделдер Софияда иштешкен. Бул чынында көз ачык болгон. Эми кыскача человек из закондон ошол убакта Семеновдун айтуусун айтып берейин. Мен муну бир айткан элем. Кто ты, Ванга деген кино тартууга Софияга барып калдык дейт, через посольство Россия. Экөөбүз 3 күн кезек турдук, кирдик дейт. Кирсек Ванга диванда отуруптур, эки көзү азиз чачын үстүнө жолук байлап алыптыр. Бул эме дагы болгон. Знахар болгон. Ал ошондо эмеге айтат кино режиссерго, пейти Иван-чай дейт. Дагы кайталайм, бул Россияда бар экен, мен балдардан сурадым. Пейти Иван-чай. 3 ак нерсе адамды өлтүрөт. Ошонун бири сахар деген, эч качан сахар ичпегиле деген. Белый сахар убивает деген. Пейти Иван-чай и белый и кушайте постоянно, кушайте яблоки деген. Бул чынында знахар болгон. Не кушайте, ужинде тамак жебегиле деген. Көбүнчө витаминный чай, растениялардан, чөптөрдөн чөпчар ичкиле деген. Ошондон билемин, пейти Иван-чай, мен бирок ичелекмин. Көптөн бери кызыгып жүрөм, Россиядагыларга звонок кылсам, Россиянын көбү эле Иван-чай ичет деди. Пейти Зверовой деген бул чайгүлдү айтып атат. Ошондон бул барып отуруп калат дагы. Биз сиз жөнүндө кино тартканы келдик. Кто ты, Ванга деген 15-минутный телефильм дегенде, хорошо дейт. Анан тарта бергиле дейт. Бирок силердин аппаратыңар бузук экен го, кантип тартасың? Десе, жок, сиз адаштыңыз Ванга. Муну Канададан жаңы сатып алдык дейт. Унчукпайт. Анан тартып бүткөндө 10 мүнөт жөө болуп калганда айтат. Владимир дейт, сенин Москвада жер үйүң бар экен, атаң бар экен дейт. Анан бул унчукпайт, уялат бетин айтыштанчы, бирок ички сезимди айтат. Жалганчы аферист экенсиң. Мен эч кандай атам жок, мен этажда жашайм, атам согушта өлүп калган дейт. Анан ошо боюнча тяжелый жүрөгү менен кетет. Москвага келет, көз ачык деген жалган турбайбы дейт дагы ошо боюнча. Анан эртеси режиссердин жардамчысы звонок кылат дагы. Ванга права дейт. А чё десе, аппарат испорченный экен, звук иштебей атат, көрсөтпөй атат. Ванга, эми ишендим Вангага дейт. Жаңы аппарат, канадалык дейт. Тенден үйүндө отуруп, анан жер үйүң бар экен, атаң бар экен. Анан апасына кирет, комнатасына. Кирип сүйлөшүп, анан Ванганы айтып бергенде, Ванга туура айтат, балам дейт. Сен атаң бар. Согуштан кийин бизди тыштап бир жаш аял алып алган дейт.
Şu Moskvada эле жашайт, жер үйдө, жакшы үйү бар, багы бар. Анан ошонун аялы өлүп калыптыр. 3 күн мурун сен Софияга кеткениңде завещание үйдү сага жазып, кызы турмушка чыгып кетиптир, чет мамлекетке. Şu atası ölөр алдында завещанияны сага таштаптыр, бала мертеге барып көрүп келебиз деп. Эртеси барып анан ошо жерде атасынын үйүндө бакта отуруп, человек из законго кийин развал болуп кетет. Бул уже Советтер Союзу, бул 89 барат, 91 Союз жок болгондо, Россия жок болгондо бул коркпой эле человек из законго жазат. Верти Вангу дейт. Шенгеледе ушул окуяны айтып берет. Ыйлайт, ошону билгенде көбүрөөк билмекмин деп эми. Чыңгызхандан баштап бүткүл тарыхтагы бардык падышалар, улуу Россия, улуу Турция, Османский империя, Российский империя, Крымо-Татарский империя, түрктөр, монголдор, Чыңгызхан бардыгы көз ачыктарга ишенген. Алардын ар биринде мусулмандарда бакшылар жүргөн, Чыңгызхандагы бакшысы менен өмүр бою жүргөн, теңиризм болуп, барабанды ойнотуп, миллион солдаттарга дух берген. Көз ачыктар ар биринин колунда бирден эки көз ачыкта жүргөн. Азыр деле улуу Россия империясында, башка мамлекеттерде, Турцияларда бардык президенттин 1-2ден көз ачыктары бар. Алар буларга дух берет, внушать этет, элдин публикациясына чыгып ойноп беришет. Главное бул болочок президентке же депутатка дух берип турат. Ушундай дух берет, сен эл үчүн жаралгансың, сен ишенгин өзүңө, сен президенттикке өтөсүң, сен депутаттыкка өтөсүң, сен Алла тараптан жазылган сага депутаттык деп дух внушать этип туруп буларды энергия пайда кылат. Эми бир далил келтирейин. Калыгул Олия, бизде Олия деп коет көз ачыктарды. Мына тыйындын пайда болгонун, автомобилдин пайда болгонун, самолеттин пайда болгонун бардыгын ачык эле айтып койгон го. Мына окугула Калыгул Олияны. Туурабы? Бардыгын ачык айтып, телефондун чыккандан бери ачык айтып койгон. А эгер биздин мамлекет ошондо кыргыз мамлекет өтө күчтүү өнүккөн Вангадай болгондо biz Калыгул Олияны дүйнөгө экстрасенс көз ачык деп туруп чыгарып койсок болот эле. Мына күчтүү Олия, пророк дегенди бизче которгондо Олия дегенди билдирет. Олиялык кылды ал дейт. Ошондуктан мен мисалы Олия деп эле айтамын, ачык эле ишендирип айтамын. Олиялык кылган, бардыгын алдын ала сезген Калыгулубуз. Бул Вангадан деле анча мынча Нострадамустан дагы күчтүү болгон. Бул болгон өзүбүздүн элди айтканда, биздин эл дүйнөлүк державада моряга чыга турган мамлекеттер эмес да, письменность болбогон. Ванга Европада жашап, украин тили менен бир болгон, дүйнөгө жар салып берди. Гитлер мындан корккон. Гитлер корккон мисалы. Канча ошол убактагы СК КПСС Брежнев баш болуп туруп Вангага барган. Элестеткиле, колунда 100 000 деген жумушчулар иштеп, бир мамлекетке таанымал дипломаттар ничим Ванганын алдында отурушкан, өзүнүн келечегинде эмне болот деп отурушкан. Бул чындык, факт. Канчалары засекреченный болуп кеткен, канчалары. Гитлер дагы барган керек болсо, андан күчтүү политиктер барган, Россиянын политиктери барган, Брежнев барган, Хрущевтар. Мен президент боло аламынбы деп. Bunun bari чындык. Ничин элди эмне үгүттөйт ага барганга? Эмнеге ишенет? Эгер чынында көз ачык болсонда дүйнөлүк футболдорду чемпион мир олимпиаданы айтып бербейби элге чыгып туруп эле мына. Мисалы бизде азыр бир көз ачык бар дейли Кыргызстанда. Чыксын. Мына мага окшоп мынтип чыгып туруп 28-жылы олимпиадага Кыргызстандан футбол боюнча барат, 3-1 эсеби менен утат деп элге жарыя чыкса, ошону айткандай болсо кыргыз эли көтөрүп кетет го. Мисал айтып атам да, эч ким чыга албайт антип. Эч ким чыга албайт. Ошондуктан булар дух берүүчү катары адам катары гана пайдаланат да. Муну үчүн согуш убагында гана айтып атам. Чыңгызхан деле, Темирлан деле бардыгы барабанды ойноткон солдаттарга дух берген, биз эч качан жеңилбейбиз деген ошо дух менен, ошо темперамент менен согушка кирип кетишкен.
Ушундай катары гана пайдаланган деп ойлоймун. Ошондуктан Олия Калыгулду чыныгы Олия катары көрөмүн. Бирок билбейм, негедир адамдар ушундай нерсеге ишенип жашашат. Көп нерсе айтылбаганы менен сиздер деле азыр мени угуп атып ишенесиздер. Канча адамдар көзү ачыкка барат, канчалаган келиндер барат. Күйөөм менен жарашып алайын, суутма, ысытма кылып бер деген бизде толгон токой. Сөздүн ачыгы да ошого ишенип алышат. Келип күйөөсүнө чайды куюп берет дагы молдо окуткан чалды. Чайды раса 2-3 күн ичиргенден ал саппадене болуп эле кой жарашкысы келип калсадан күйөөсү мактабайлы күйөөсү кой жарашайлы макул десе молдо кылдым муну дейт. Эч кандай молдо кыла албайт аны. Бир чай менен сен аялың менен жараштыра албайт. Бул просто совпадение. Мен оюм бөлүшүп койдум. Политика андай мындага кызыкпай жакында бир китеп окуп атам. Если жизнь после смерти деген. Ушундайларга, мистикага, турмушта кийин өлүм, физиканын закону боюнча бардан жок болбош керек, жоктон бар болбош керек. Ошондуктан өмүр бою физиктер, химиктер өлбөстөн үрөөнү издеп жүрүшөт. Канткенде адам миңге чыгат, канткенде өлбөй калат. Биз азыр бир инстинкт менен эле жашап жатабыз. Биздин башыбыз 3%, 2% гана иштейт. Бизде бир инстинкт: эртең менен турсаң көзүң ачылса чай ичиш керек, обедте тамак жеш керек, ужинде тамак жеш керек, караң кирди укташ керек, курсак тогуз. Болду. Ошо инстинкттен башка мышление жок бизде. Эгер адамзаттын башы 10% иштеп кетсе, адамдар ар нерсени ойлоп табат, өлбөстү дагы ойлоп табат. Ошондуктан сиздерге кичине күлкүлүү болушун каалаймын. Кичине болсо мыслить этип, күлүп, жадырап, жайнап ушундай темаларды сүйлөшөлү. Сиздер менен Сапар агай.